мен сізге анчамча айтсам болот да. Мен сізден суранган жокмун да кызматка коюп бер деп. Калгандарын бүт барын тизмесин чыгарып бердиңиз го. Мен эми кадрга сиз эле эмес, башкага да аралашпайм. Только ГГде суранам, жумуштан алыш боюнча, койдуруу боюнча суранбайм. Себеби койдурган адам кээде тыйналып алат ар жактан. Алдырган адам бул элдин кызыкчылыгы болот. Эми сиздин алдырганда эгер ордуна бирөөнү сунуш кылсам, мен сизди 15-16 жылдан бери билем, жакшы хирургсуз да. Бирок как министр болбой калды. Эми сиз азыр президенттин артына туруп алып күчкө салып атасыз да, парламентти дагы тоготпойсуз, келбейсиз. Парламент чечим чыгарды. Керек болсо парламентти кетирем дейсиз. Бирок убактылуу да. Мен ушул жерде 3 сөз депутат болуп, сизден чоңураак сүйлөгөндөрдү көрдүм, бирок аягы жакшы бүткөн жок. Биринчи, элди сыйлап койсоңуз болот. Экинчи, парламент арасында начары да бардыр, бирок жакшылары да бар да, ошолорду сыйлап коюшуңуз керек эле. Иштей турган болсоңуз, күнү түнү чуркап иштешиңиз керек. Сиз реклама кылганды жакшы үйрөнүп алыпсыз, баягы орун басарларыңызды кетирдиңиз, иштебейт деп. Жана Арабандык замминистр Каратаев былтыр ковид болгондо ошондон башкасын баары бекинип алды да. Бир бөлүгү ооруду, бир бөлүгү бюллетень алып жатып алды. Ошол киши жанын сайып жүрүп иштеди. Сиз аны критика кылып кетирдиңиз да. Мен ойлойм, сиз жактан бул туура болбой калды. Эми уу коргошун дейсиз, өзүңүз ученый, тажрыйбалуу врачсыз. Дүйнө күлүп атат да. Сиз өзүңүздү уят кылбай, бүт элди уят кылдыңыз. Бул бизге удар болот. Сиз бир күн иштен, жумуштан кетип пенсияга чыгып аласыз, бирок биздин парламентке, Кыргызстан элине удар болот. Эми президент может колдоп атат сизди, мамилеңиз жакшыдыр. Эгер сиз андай болсо, президент колдоп атса, сиз аны этият кылып аралаштырбастан моюнга алышыңыз керек эле, өзүңүздүкүн. Президентти сыйлаган, урматтаган адамдар командасы. Этият кылып, жамандыгы болсо өзүнүн мойнуна алат. Менден кетти деп. Азыр туура эмес болуп атат деп ойлойсуз, убагы келгенде эстейсиз ушул сөздөрдү. Эми азыр жанагы уу коргошун боюнча бизде кандай болуп атат? Ушу менен лечение болобу? Жанагы Зейналов деген бар эле да. Сиз ошонун командасынансызбы? Мен Зейналиев беле. Анын врачтыкка эч кандай тиешеси жок экен. Эч кандай. Ал врач эмес экен да. Биз эгер ошондой врач эмес адамдар бизди лечение кылып алса, анда биз 2 кылым артка кеткен болобуз. Сиз биздин медицинаны жаман кылдыңыз. Врачтарды бүт дүйнөгө уят кылдыңыз. Алардын кээ бири ыйлап атат, 8 жыл, 10 жыл окуп, ушундай жетекчиге туура болдук деп. Же мойнуңузга алып койбойсуз. Мен да тирүү адаммын, башкалардан да кетет да. Сиз ошол жер кетип калыптыр деп, бир жолу айтпастан кечеде барып алып Путинге айтты деп дагы реклама кылып чыктыңыз. Эми чеги болуш керек эле деп ойлойм да. Мен ойлойм, же парламент кетиш керек, же сиз кетишиңиз керек. Биз ошонго келишибиз керек, урматтуу депутаттар. Бирок мунун жообу болот. Кудай баарын көрүп турат. Эми иштей турган министр болсоңуз, жөн эле иштей берсеңиз болот эле да. Аны жана сиз айткан жанагы профессорлор, академиктердин результаты чыккандан көрсөтүп койсоңуз, элдин бир бөлүгү дагы ынанат эле. Эми жанды Кудай берет экен, жанды Кудай алат экен. Мен да былтыр оорудум, мен бир уколда, таблеткада ичпей жакшы болдум. Эгер күнү бүтпөгөн болсо жакшы болуп кетет экен. Анан сиз же бизнес проект сизге, же атайы шылдыңдап атасызбы? Мен Американын ученыйларынын жазганын окудум ошол боюнча. Билбейм, кандай жооп, кандай ответ кылышты. Тагдыр деген ушундай алып келип атат, баарыбызды кыйнадыңыз. Бирок мен сизге ийгилик каалайм, ден соолуктуңуз. Рахмат, Сайдулла Калмотович. Сайдулла, сиздин айтканыңызды мен кабыл алам.
мен экили жолу эме келбей калдым. Ага чейин барыңыздар, мынакей баардык эле билип жүрчү Эмил Токтокунович билет. Канчан чакырса да мен келип турчумун, бирок командировкада Өзбекстанда командировкада болуп, анан кийин Ошто инфекционный больницаны ач дегенде, ошо понедельник күнү совпадать этип калып, мен келе албай калдым да. А так качан чакырсаңар мен келип жооп бергенге, көтөргөнгө. Анан мен ойлойм Чоллогунов, жана информация менден чыгып кеткен жок. Информация билесиздер, кимден чыгып кеткени, бул ушул укук коргоошун жөнүндөчү. Потому что ошол укук коргоошун жөнүндө информация чыгып кеткенден кийин баардык жана средстволордон бүт баардыгы туруп алышты да, кана эметкеле деп. Себеби көбү баягы больницада ичип аткандардын көбүн врачтардын баарын суракка ала башташты да. Аны ошондо мен как министр катары өзүмө ударды алдым. Садыр Нуркожоевич менен монда отуруп биз сүйлөшүп, Москвада барып келгенде сүйлөшүп отурганда, ал информация да менден чыккан жок, башка жактан чыгып кетиптир. Эмне үчүн дегенде, биринчи ошол Владимир Владимирович Путин сураптыр да, укук коргоошунун кандай болуп атат десе, Садыр Нуркожоевич айттыр, бизде могу клинический испытания жүрүп атат, ошо клинический испытаниянын результаты кандай болот, мына жакын арада депчи. Рахмат. Жок, эми укук коргоошунду мурун эле бизге чейин 100 жыл дебейин, 200 жыл мурун эле изилдесе керек. Эми биздин канча ученыйларыбыз бар, канча илимге, ушу бизде Кыргызстан территориясында өскөн бир жылдык өсүмдүктөн, көп жылдык өсүмдүктөрдүн бардык түрүн текшерип чыккан да. Биз билебиз да, ал баягы айла кеткендеги иш. Эми бир пример айтайын дейм, бирок туура эмес болуп калат дейм да.